Кудайдын чакырыгы 5-июль. Силер дүйнөнүн жарыгысыңар. Кудай бизди куткарып алды. Ыйсаны кабыл алган күнү ал биздин ичибизге өзүнүн жарыгын күйгүзүп койду. Ал жарык жаркырайт, көрүнбөй койбойт. Кудай бизди өзүнүн шам чырагы кылып күйгүзүп, адамдардын арасында жарык болсун деди. Жашооң башкалар үчүн бата болуп жатса, жарык болуп жатса, кандай сонун. Ошондой болуусуна Кудайдын сүйүүсү жардам берет. Мени менен жашаган жакындарым, кошуналарым, жумушта бирге иштегендер канчалык деңгээлде Кудайдын сүйүүсүн менин жашоомдо көрө алышат. Бул оңой эмес, чоң жоопкерчилик. Эгерде өзүмчүлдүктүн жетегинде эмес, жакыныбыздын кызыкчылыгын көбүрөөк ойлоп жашасак, мына ошондо Кудайдын сүйүүсүн, жарыгын көрсөтө алабыз жана башкаларга бата болуп бере алабыз. Суроо туулат, жарык болуу дегендин өзү эмне? Биз күнүгө адамдардын арасындабыз. Алар менен сүйлөшөбүз, мамилелешебиз. Баскан турганыбыз алардын көз алдында. Сөздөрүм жарык болуп калдыбы? Ойлонуп көрөлү. Кошунам менен кошулуп алып, өйдөгү кошунаны кошо жамандап жаткан жокпузбу? Өкмөт башчыларын соттоп, аны менен кошо жарышып жамандап жаткан жокпузбу? Жок. Анткеним токтоду десеңиз, анда жарык иштеп жатат. Буга чейин сый урмат көрсөтпөгөн күйөөңүздү сыйлап, аны менен айтышпай калсаңыз, жарыктын иштеп жатканы. Балдарыңызга ар кандай жаныбарлардын аттарын койбой калсаңыз, кыйкырбай калсаңыз, жарык иштеп жатат. Коллегаларга кошулуп алып, сизге тиешелүү эмес нерселерди баштыгыңызга салып кеткенди токтоткон болсоңуз, анда жарык иштеп жатат. Кудайга шүгүр, сиз Кудайдын жарыгы болуп жатасыз. Ыйса айткан, силер дүйнөнүн жарыгысыңар деген сөз иштеп жатат.